Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен бирикмелердеги элементтердин массалык үлүшүн эсептөөнү үйрөнөбүз. Массалык үлүш барабар mass of element бөлүнгөн mass of compound көбөйтүлгөн 100. Мындайча айтканда, элементтин массасын бирикменин массасына бөлүп 100гө көбөйткөнгө барабар. Бул суроону окусак, ар бир элементтин массалык үлүшүн эсептегиле дейт. Төмөнкү бирикмедеги. Бул бирикмедеги ар бир элементтин массалык үлүшүн эсептейбиз. Малярдык массасы көмүртек атомунун барабар 6 көбөйтөбүз. 6 атом болгон үчүн 12 грамм моль. Барабар 72 грамм моль. Суутектин малярдык массасы барабар 12 атом болгон үчүн 12 көбөйтөбүз 1 грамм моль. Барабар 12 грамм моль. Кычкылтектикini эсептесек, 6 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Барабар 96 грамм моль. Бирикменин малярдык массасын эсептесек, 72 грамм моль кошулган 12 грамм моль кошулган 96 грамм моль. Барабар эсептесек, 72 кошобуз 12 кошобуз 96 барабар 180 грамм моль. 180 грамм моль. Эми көмүртек атомунун массалык үлүшүн эсептесек, биз 1 моль бирикме деп алайлы. 1 моль. Анда көмүртек атомунун 72 грамм болот. Суутек атому 12 грамм. Кычкылтек атому 96 грамм. Бирикменин массасы 180 грамм болот. Көмүртектин массалык үлүшүн эсептей турган болсок, көмүртек элементтин массасы 72 грамм бөлүнгөн бирикменин массасы 180 грамм көбөйтөбүз 100 барабар эсептесек, 72 бөлөбүз 180 барабар 0,4. 100гө көбөйтсөк 40%. Суутек атомунун массалык үлүшүн эсептей турган болсок, 12 грамм бөлөбүз 180 грамм көбөйтөбүз 100 барабар 12 бөлөбүз 180 барабар 6,67%. 6,67%. Кычкылтек атомунун массалык үлүшүн эсептесек, барабар 96 грамм бөлөбүз 180 грамм көбөйтөбүз 100 барабар 96 бөлөбүз 180 53,33. 53,33%. Бирикмедеги элементтердин массалык үлүшүн иштөөнү үйрөндүк. Эми массалык үлүштүн жардамы менен эмпирикал формуласын эсептөөнү үйрөнөбүз. Суроону окуп чыгабыз. Көмүртек жана суутектен түзүлгөн бир бирикме бар экен. Жалпы массасы 2,8 грамм.
Анын 0,4 грамын суутек түзүп өткөн. Анын эмпирикалык формуласын эсептегиле дейт. Масса суутек барабар 0,4 грамм. Масса көмүртек барабар масса жалпы total минус масса суутек барабар 2,8 грамм минус 0,4 грамм барабар 2,4 грамм. Бирикмебиз көмүртек жана суутектен турат. Алардын массасын эсептедик. Көмүртектики 2,4 граммга барабар. Ал эми суутектики 0,4 грамм. Эгер молдук санын эсептей турган болсок, бул формула менен 2,4 грамм бөлөбүз бул 12 грамм моль. Бул болсо 0,4 грамм 1 грамм моль. N барабар бул жерден 0,2 моль чыгат. Бул жер 0,4 моль чыгат. Ушул мольдордун эң кичинесине бөлөбүз. Эң кичинеси 0,2 моль. Бул дагы 0,2 моль. Бул жер 1, бул жер 2 чыгат. Демек, эмпирикалык формуласы көмүртек атомунан бирөө, суутек атомунан бирөө. Кийинки сурооду окуйбуз. Бул бирикменин 0,5 молу 21 граммды түзөт дейт. Ол N канчага барабар? Ошону эсептегиле дейт. Бул жерден N'ди табууга малярдык массасын эсептейли. SN H2N бар 12 грамм моль. Көбөйтүлгөн N атом болгон үчүн кошулган 1 грамм моль көбөйтүлгөн бул жерде 2N. 2N барабар канча болду? 14 N грамм моль. Биз мольдун формуласы менен чоң M'ди эсептесек болот. Бул чоң М буга барабар. Демек, чоң М барабар кичинекей М бөлүнгөн N. N бизде 0,5 моль. М болсо 21 грамм. Барабар 21 грамм бөлөбүз 0,5 моль барабар 42 грамм моль. Бул экөө барабар болгондуктан 14 N грамм моль барабар 42 грамм моль. Булар кыскарса 14 көбөйтүлгөн N барабар 42 N барабар. Демек, биздин формулабыз көмүртектен 3, 2 көбөйтүлгөн 3, көмүртектен 3, суутектен 6. Үчүнчү суроону окуйлу. Күкүрттүн оксиди бар дейт. Анын массасынын 40% күкүрт, 60% кычкылтек. Анын формуласын тапкыла. Биз бирикменин же болбосо күкүрттүн кычкылын 100 грамм деп алайлы. 100 грамм. Анда анын 40% болсо 40 граммы күкүрт. Андан кийин 60 граммы кычкылтек болот. Демек, күкүрт, андан кийин кычкылтек массасы 40 грамм. Кычкылтектики 60 грамм. Эгер мольдук санын эсептей турган болсок, 40 грамм бөлөбүз 32 грамм моль бөлүнгөн 60 грамм бөлөбүз 16 грамм моль. Бул жерден N 40 32-ге бөлсөк 40 бөлөбүз 32 бар 1,125 моль.
1,25 моль. 60-ты 16-га бөлө турган болсок, 3,75 моль. 3,75 моль. Эң кичинекей цифрага бөлө турган болсок, 1,25 мольга. Бул жер 1, бул жер болсо 3 чыгат. Демек, биздин бирикменин формуласы көмүртек күкүрт атомунан 1, чыкыртек атомунан 3. Ушуну менен видео сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.